Ошол жаздын келиши менен көбүнчө жаз бул мындай айымдардын маанайын көтөрө турган бир ай деп билем. Анткени баягы кыштан кийин бардыгы эле бир жаңыланууну каалашат. Ички сезиминдеги жаңылануулар булар мотивация сөзсүз түрдө болуш керек. Ким мынакей жоолукта жүрсө, аларга биз белек катары жаңы жоолуктар коллекциясын бүгүн тартууладык да. Ким жоолукта мисалы үчүн эмес, бирок үйдө намаз окуп атса деле бул жоолуктарды аябай жактырып алып кетип атышат. Ниет коюп атышат, бир күн болсо бир күн кийебиз биз муну деп. Бүгүн биздин залыбызга мен Анжелика менен бизнес жасасам, иштесем, кантип мен проект жазсам болот, акча кирешени, инвестиция кыла тургандай, ошол жоопкерчиликти дагы бир кагаз түрүнө түшүргөндү үйрөнсөм болот деп келген айымдар бар. Өзгөчө наристелери менен үйдөн отуруп акча тапсам деген дагы айымдар бар. Булардын бардыгына биз үйрөтүшүбүз керек. Өзүбүз басып өткөн жолду башкага үйрөтүп бөлүшүү бул да кайрымдуулук.